Мурдагы билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков 51 жашында дүйнөдөн кайтты. Бул тууралуу маалыматты анын жакындары тастыктады. Исаков 1969-жылы 4-июнда Ош облусунун Нокат районундагы Жаңы Нокат айылында туулган. 1993-жылдан тарта Ош муда эмгектенип 2011-2019 жылдары окуу жайды жетектеген. Былтыркы жылдын 11-сентябрынан тарта октябрь окуяларына чейин билим берүү жана илим министри болуп эмгектенген. Исаков 2011-жылы докторлук диссертациясын жактаган, филология илимдеринин доктору, профессор. Көп сандаган монографиялардын, илимий иштердин жана публицистикалык макалалардын автору болгон.